Лидория, чикапалчка жана башка толгон токой капсула, кын булчуңдарын убактылуу тартуучу нерселер жөнүндө айымдар абдан көп сурашат. Эми ал оңой го, кынга салып койду, болду, ошол бир жыныстык катнашка жарайт. Бирок кыздар, элестетиңиздер, бул кын булчуңунда бир канча стенкалар бар. Жана ар бир стенкада миңдеген, миллиондогон майда булчуңдар бар да. Алдыңкы булчуңда сөөк жок. Эми элестетиңиз, ошол булчуңдарыңыз неге эгерде ал палочкалар, таблеткалар, капсулалар ал кызгыла турган болсо, ал неге өмүр боюга жеткен жок? Неге бир эле күндүк? Элестетиңиз, кын булчуңуна түшкөндөн кийин капсула шишитет. Шишиген кын тарып калат албетте, мүчө киргенде эркек адамга жагымдуураак болушу мүмкүн. Бирок бара кын булчуңунун ички стенкалары күйүп түшүп калат, кан тамырларыңыз күйүп калат, муздак болуп калат. Жыныс бир эле таар болуп турбаш керек, ысык болуш керек. Эгер муздак болсо, ал эркек адам үчүн да жагымсыз, өзүңүз үчүн да жагымсыз. Жана эрогендик зонанын булчуңдары да күйүп калат. Эрогендик зонанын булчуңдары көзгө көрүнбөгөн майда булчуңдар, кыздар. Эң жакшы жолу интим гимнастика. Сиз качан жыныстык катнаш болот экен, мен капсуланы салуум керек дебейсиз биринчиден. Ден соолугуңузга зыяндуу эч нерсе кылбайсыз. Капсулаларды кайра сала бергенден кын булчуңунун стенкалары күйүп калат, коргоочу катмары күйүп калат дагы, дайыма кычышуу кала берет. Аллергия, ар түрдүү ооруларды оңой кабыл ала бересиз. Эң жакшы жолу интим гимнастика. Кээ бир аялдарга таң каласың. Күйөөсү кынын кеңейип кетти, бир нерсе кылчы, жел чыгып атат деп урушуп атса да жертва болуп жүрө берет. Кыздар, уят болот. Чындап эле интим гимнастика жасабасаңар. Азыр эч кандай шылтоо жок. Мен Бишкекте эмесмин да, мен Бишкекке барсам жасайт элем дей турган нерсе жок. Ооба, бизде офлайнда бар, онлайндагы бар. Кабылуу күч болсо кар күйөт дейт да. Интернетти жакшы тартпаган кыздар келет кээде. Тоонун башына чыгып алып көрүшөт экен сабактарды, гимнастикаларды үйрөнүшөт экен. Кыздар, уят азыр интим гимнастика жасабаган. Ар бир аялга кол жетимдүү. Кааласаңыз онлайн, кааласаңыз офлайн форматтан үйрөнүп алыңыз. Тандоо да бар да сизде, тандоо бар да. Шалбыратып жүрбөгүлө кын булчуңузду. Канча жашта болсоңуз дагы сиз күйөөңүздүн аялысыз. Кээ бир аялдар келет, апалар келет, 60 жашка чыгып калган, укмуш аракетчил да. Кээ бир апалар келет, ой кайдан мага, ой мен картайдым. Ал күйөөсү өзүн 18 жаш сезет. Кайсыл куракта болсо дагы кыз болууга мүмкүн, кыздар. Эң жакшы жолу интим гимнастика.